Орус тилден эжеке ар дайым мектепте класста айтат эле да, сен орус баласың дейт. Эмнеге диктанттан 3 аласың дейт. А кыргыз тилден эжеке наоборот айтат эле. Силер кыргыз балдарсыңар, мына орус бала силерден көбүрөөк билип, диктанттан 5 алып коет дейт. Славян улутундагы Владислав Вадимович блогер. Ал Instagram платформасына туризм жана тамак аш боюнча кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилдүү аудиторияга контент жасайт. Ал бала чагында көп улуттагы достору болгонун жана алардын ар биринин тилин үйрөнүп алганын айтат. Жаштан бери мен көчөгө келгенде, эми бизде мындай көчө эле да, ошто кандай махалла деп коебу. Ошо көчөдө жашаганымда көбүсү досторум кыргыз, өзбек болгон. Эсимде жок да, мындай үйрөнүп калганым, кыргызчаны сүйлөгөнүм. То есть эсимде бар, чакырат эле да, мурда Владик, чык, ойнойбуз деп. Мен түшүнбөйт элем, я не понимаю дейт элем. Кийин где-то 1-класста уже түшүнүп калдым, что мен кыргызчаны полный билем экен. То есть азыр уктаганда, ойлогондо кыргызча ойлоп калам да. Владислав кыргыз, орус, өзбек тилдеринде эркин сүйлөй алат. Ал адам канча көп тил билсе, ошончо жакшы деп эсептейт. Бирок кыргызстандык болуп туруп кыргыз тилин билбегендик уят экенин, эне тилге мамилени өзгөртүү зарылдыгын айтат. Кыргыз тилди биз көтөрбөй атабыз да. Например, англис тилди көбүсү үйрөнөм дейишет. Орус тилди неме, немис тилди неме бир жакка кетем деп. А биз өзүбүз кыргыз тилибизди көтөрсөк, можно сказать, мировой уровеньге чыгарсак. Например, мен ойлоп атам, то что если Кыргызстанда адам, жашаган адам обязательно билиш керек да өзүнүн эне тилин. Каарманыбыз азыркы муундун кыргыз тилин унутуп, башка тилдерге берилип жаткандыгына кейит. Бул бүгүнкү күндөгү эң чоң катачылык деп баалайт. Биз ошо тилибизди унутуп калсак, дальше кандай болот? Кийин эмне кылабыз? Кыргызстаным абдан жагат да мага. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Кийин кандай билем? Жакшы, жаман болуш аста-аста, жакшы болуш. Жок. Да. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Саламатсыздарбы, балдар? Саламатсызбыз. Биринчи, экинчиге эсептешели. Биринчи, экинчи. Виртуалдуу Кыргызстан үчүн контент жасаган блогер мырзанын кесиби дене тарбия мугалими. Ал Ош шаарындагы мектептердин биринде сабак өтөт. Дене тарбия сабагындагы терминдерди да кыргызчалап колдонот. Окумуштуулардын айтымында учурда жер жүзүндө 7000ден ашуун тил бар. Бирок айрым тилдер гана колдонуучулардын көптүгүнө байланыштуу дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлгөн. Улуттун улут экенин көргөзүп турган бул тил. Андыктан эне тилди сүйүү, аны кийинки муунга өткөрүп берүү ар бир кыргыздын атуулдук милдети. Улукбек Салий уулу, Аймерим Дарбанбек кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап.